Assalamu alaikum. YouTube kanalının görücüleri. Men azırkı berүүm uşul Kırgızstandın aymagынан anıktалган taje virusu menen orugan 3 adam uşul 3 faktının tegerегинде bolmokçu. Dostlar, muna bizgiler kaçantan beri dayarbыз, анан кокуй аэропорттон келатканда текшеребиз, анан мынтебиз деп чынын айтканда баарыбыз сезип эле турганбыз. Ошол баягы эле кыргыздардын ошол аткаруу бийлигиндеги шалакылыктын, ошол медиктердин, ошол санитардык кызматтардын кандай абалда экендиктерине биз ушул мурдатан эле ишенген эмеспиз. Чын эле ошол биз күткөндөй болуп, мына азыр 90 адам аныкталды дейт. 90 адамды дагы аныктаганы бул кийин албетте үйлөрүнө жөнөтүшкөн экен. Ошол карантинге киргизбей үйлөрүндө отургула деп. Андан башка дагы 45 адамын азыр дарегин да таппай жүрүшөт. Бул абдан чоң ушул медициналык кызматтардын шалаакылыгы. Ошол министр здравоохраненияга айтып коюш керек. Бул деген шалаакылык ошол кишинин өзүнөн башталган шалаакылык деп койсок болот. Жана башка андан дагы чоң бийликтегилерден кеткен шалаакылык деп койсок болот. Негизи эле бул өтө чоң баягы биздин кыргыздардагы бийликтин шалаакылыгы факт аркылуу көрүлүп калды. Достор, өзүңүздөр билесиздер, ажыдан келгенде чоң ажы болобу, кичи ажы болобу, иши кылып кандай болсо дагы баягы кыргыздардын салтында канча адамдар бар, аны менен көрүшүп, өбүшүп дегенде канча адамдарга алар жуктурду. Жана ошол 45 адам ушул кезге чейин дагы жуктуруп жатат. Бул деген өтө чоң масштабтагы коркунуч, достор. Бул нерсе кайталанбас үчүн показательный эме кылып дагы болсо, ушул керек болсо министрди иштен алыш керек. Керек болсо ошол азыркы кызматтардын даярдыктарын начар болгондуктарына байланыштуу кимдир бирөөнү сөзсүз түрдө наказать этиш керек. Бул чоң бизди азыр экономикалык жактан дагы, башка жактан дагы адамдын ден соолугуна, өмүрүнө дагы чоң коркунуч келтире турган ушул шалаакылыктын айынан чоң нерсе жаралып отурат, достор. Бизде эми эмне кылабыз? Эми башка болорунча болуп, бүтөрүнчө бүтүп калыптыр. Эми мындан кийинки нерсе ушул мына Кытайларды көрдүңөр, достор, дисциплина. Эч кандай эч жака чыкпаш керек, үйүңөрдө отурушуңар керек, достор. Үйдөн чыкпай, мына базарга барсаңар бирөөнү жөнөтүп, Кытайларды көрүп турдук го, бардыгын ушул интернеттен көрүп аттыңыздар. Калгандар үйдө отуруп, баягындай кыргыздардай болуп, талпа болуп, биринин бирин учурашкан, оорулууну көргөнү, тойлорго жана башка нерселерге строго баягы өзүңөр жашоо үчүн, достор, чоң биз бир сыноого туура келдик да. Ошон үчүн ар кимибиз өзүбүздү өзүбүз карап, гигиенаны сактап, баягы бизде айнектерди жууй турган брызгалкалар бар. Ошол брызгалкалардын ичине эле төгүп таштап туруп, кадимки эле арактан алып куюп, арак арзан бизде 100 сом, 150 сом. Ошону менен колдоруңарды жууп утуру киргенде, ошону менен баягы машина эмелердин эшиктердин, каалгалардын туткаларын бардыгын, бизде эми химический обработка кылганга деле эчтеке жок. Мен биякта туруп билип эле турам бардыгын. Ошондой гигиеналык жактарды эч ким менен кол менен көрүшпөш керек экен. Ушул баягы маскаңдан деле өтүп кетет экен эгер жуккусу келсе. Ал эми ушул кармаган нерсе, оорулууну кармаган нерсени кармасаң эле бул нерсе аябай жугуп, аябай жугуштуу нерсе экендиги мына турмуш көрсөтүп жатат, достор. Эч кандай кучакташып көрүшүү, ушуга окшогон нерселерден алыс болуп, бириңерден бириңер этият болуп, айрыкча кары адамдарды сактап, жолуктурбай, иши кылып бир 2 ай чыдап койсок, достор, 2 ай. 2 айдан кийин күн деле ысып кетет, витаминдер көбөйөт. Ошол кезге чейин ушул огородторубузду өзүбүз эгип алсак, бизде Кыргызстандын бардык жеринде эле бардык нерсе бышат. Колдон келишинче ошол базарга барбай, үйдөн продукциялар чыгып тура турган даярдыкта. Эгер ооруну ушул 10 күн, 20 күнүн ичинде жеңип кеткен учурда деле все равно 1 ай, 2 айсыз баягы вирустар калып жугуп кетүү коркунучу болуп турат да. Ошон үчүн биз 2 ай, 3 айга мындай психологиялык жактан даярданышыбыз керек, достор. Баарынан дагы өзүңдүн кичи мекениңде тынччылык болсо жакшы экен да. Мына кечээден бери ушул кабарды уккандан бери биздин жүрөгүбүздө ушул мигранттарда тынчтык жок. Ушул ойлонуп, эмне болуп атат экен, үйдө ата-энебиз кантип атат, башкасы кантип атат, кандай эмнелер болуп жатат деп ушундай жүрөгүбүздө бир дүпөйүл нерсе пайда болуп, аябай эме болуп атат да. Эмоционалдык жактан бизге дагы кыйын болуп турат, достор. Мына Кудайым өзү сактасын, баягы Кудай дагы сактанганды сактаймын дейт экен.
Ошон үчүн баягындай этият болуп туралы достор. Мына көрүп атасыздар, кыргыздардын көбүнүн гражданстволору российский. Эгерде бир андай мындай нерселер болсо, барып кирип чыгууга дагы бизге аябай тоскоолдуктар жаралат. Ошол эле кечээки сөзүмдө дагы айткам, көп адамдардын баягы сроктору бүтүп кирди чыктылар дагы мына 18-ден баштап жабылып границалар. Абдан орустарда дагы аябай мындай панический ситуациялар болуп жатат да, кээде эле магазиндерде продукциялар жок болуп калып атат, кайра эле пайда болуп калып атат, адамдар баягы запаска алышып коогалаң болуп жатат да. Мына Москвада билесиздер, кыргыздар аябай көп. Эгерде ошол Москвадан чоң ачак чыга турган болсо, кыргыздар көп страдать этет. Буларда закон чыгарган, эгерде ушундай бир башка мамлекеттин жараны ушундай жаман оорулар менен ооруган болсо, депорт кылабыз деген мыйзамдары бар. Сразу эле ушул кайра өз мамлекетибизге жөнөтөт достор. Ушундай эч ким бир аяп карап кое турган заман болбой турат. Мына орустар дагы азыр чет өлкөлөрдө турист болуп жүргөндөрү азыр келе албай отурушат. Биздин дагы көп адамдарыбыз ошондой ситуацияларга туш келип жатышат. Эми дагы айта кете турган нерсе достор, ушул динге ишенип Аллахтын жолунда жүргөндүгүбүз дагы жакшы, бирок ушундай кыйынчылык заманда, ушундай коронавирус деп эскертип аткан учурда умрага эмне бар? Жөн эле үйүңдө Кудайга сыйынып, ey Кудай, ушул апаат кездер өтүп кетсин, андан кийин насип кылса, бала чакам амандыгы болсо мен барат элем дегендей кылып үйдө отурса деле болот эле да. Эми баягы диндеги адамдарга бирдеке деш айта калсаң эле чыйпылдашып, биягынан защитниктери чыгып, биягынан эмеси адвокаттары чыгып, ызылдап, чырылдап кетишет экен. Эми ушул нерсе мына январдан бери эле болуп атат. Ошого карабай биздикилер ошол жака жонталашып, бир эме кылышып, барып келели дешип, кыйналып эме кылышканда, эми бул эч кимдин башына салбасын достор. Эми ошол 45 адамды издеп кыйналып жатышат. Эмнеге алар отурушат бекинип алышып? Эми ал чоң кылмыш эмес го. Давай келип мамлекеттерге көрүнүп ал, өзүңөрдүн бир туугандарыңардын, бала чакаңардын ден соолугу үчүн жакшы боло турган нерсе го акыры. Эми ушуга дагы баягы мамлекетти ора кылып, ызылдатып, чырылдатып, ошо шалаакы мамлекетти эми болсо түштөн кийин, жоо кеткенден кийин кылычыңды отко чап тепкендей кылышып, издешип, ошолорду ушундай болуп жатат достор. Келгиле ошол 45 адам ким болсоңор келип, кимдер менен байланыштыңар, эми болорунча болуп калды. Жок эле дегенде 5-6 миң адам булар менен контактировать эткен болуш керек достор. Иши кылып өзүбүзгө өзүбүз сак бололу. Ошол мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Ошол аракты алып, ошол брызгалка менен чачып, эшик калгаларыңардын баардыгын, витаминдүү нерселерди, организм эгерде организм күчтүү болсо, иммунитети жогору болот, кандай гана оору болбосун жеңип кетүүгө болот да. Кээ бир айтышат, чеснок жаман болбойт, бул калп эле болбогон сөз деп. Эми болгон сөзбү, кандай болгондо дагы ушул чесноктон көп запас алып, чеснок менен сокторду ушул мына азыр деле базарларда алма, салма, ошого нерселер бар достор. Ушундай жакшы жер жемиштерден запас кылып, курутулган нерселер аябай жакшы витаминге мол келишет. Мисалы үчүн өрүк как, мейиз, ар кандай маңыз, данектер, ушуга окшогон нерселердин баардыгын запаска кармап, бала чаканы эме кылып, балдарды айрыкча, балдарды көчөгө көп чыгарып ойнотпой, үйдө карап, ошолордун сабактары болуп жаткандыгын ушул интернеттен эме кылышат. Эми ушул 2 айды эптеп достор, 2 ай ушул чыдап койсок эле жеңип кетебиз да. Ушул 2 ай, 2,5 ай эки жака чыкпай, андай мындай кылбай, ушул продукцияга барсаң дагы бир эме кылып, азыр базарлар жабык эмес, ачык болуп турат. Бирок ошол ачык базарга баруу дагы чынын айтканда коркунучтуу достор. Колдон келсе бирден гана адамды жөнөтүп, ошол мына Кытайларды көрдүңөр го, бирден гана адамды жөнөтүп эме кылышып турушат экен. Бир азыркы кезде бул нерсеге өтө серьезный караган мамлекеттер аз болуп жатат. Мына Россиянын өзүндө деле Кудай сактасын, бир шалаакылык эмелер көп да. Мисалы үчүн метролордо адамдар маскалары жок эле жүрүшөт. Масканы алайын десең, масканын өзү деги жок. Ал эми башка мамлекеттерде башкача бир көз караштар менен бул орунду жеңип жатышат. Мисалы үчүн Кытай менен Корея уже баягы багындырып, дисциплиналарды аябай күчтүү экен. Мына Европа мамлекеттеринин ичинен Чехияда аябай каттуу ушундай көзөмөл болуп жатыптыр. Ал эми Англияда болсо тескерисинче баягы мурдакыдай эле биз ооруларды иммунитет канча көп адам ооруса, ошончо көп иммунитет пайда болот деп, даже баягындай
konsertler, başka nerseler dele toktotpay uşunday har bir mamleketde har türdüçe mamile bolup jatat da. Mına bugün Soronbay Şaripovich Jeenbekov özü kattуу süйлödü. Başka emeler süйлömüş bolup jatышат prezidenттин kölökösүндө kıyratabыз degендей болду. Эми сөздү угуп достор, баягындай оу жок эле бир нерселерге алдыра бербей этият бололу. Саламатта туруңуздар. Мен силерге ден соолук каалайм достор. Гигиена, ушул тазалыкты сактайлы достор. Саламатта туруңуздар.